Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman nafi'an. Hurmatly okuyucular, biz Muhtasarul Viqoya attуу kitepten sabagыбызды улантып жатабыз. Өткөн сабакта намаздын кантип окуу тууралуу баяндап бүттүк, саламга жеттик. Бүгүнкү сабагыбыз Кудайым буйрса, бул кайсыл намаздарда имам же жалгыз окуган адам кайсыл намаздардын кыроатыны жарыя кылат же купуя кылат деген темага киришебиз. Кудай Таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берип, түшүнүгүбүзгө жараша амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин. Амин я раббал аламин. Bismillahirrahmanirrahim. Yajharul imamu fil cum'ati wal idayni wal fajri wa ulayil isha'ayni adaan wa qadaan la gayru. Adattagындай birinci bul süйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, анан Кудайым буйрса ичиндеги сөздөргө түшүндүрүүгө киришели. Имам жума намазда, эки айт намаздарында, баамдат намазында жана шам менен коптандын биринчи эки рекетинде убактында болсун же каза намаз болсун жарыя окуйт. Аталгандардан башкасын жарыя окубайт дейт. Урматтуу окуучулар, исламдын алгачкы доорунда 5 убакыт намаз жарыя окулган. Бирок мушриктер аябай ыза берип, мусулмандарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көп ыза берип кыйнагандыктан Аллах субханаху ва таала ыйык Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга минтип буйрган. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла таджхар би салатика ва ла тухафит биха вабтаг байна залика сабила. О Мухаммад, сен 5 убакыт намазыңды жарыя дагын окуа, купуя дагын окуа. Сен алардын ортосунда бир жолду танда. Тактап айтканда күндүзгү намаздарыңды купуя оку, түнкү намаздарыңды жарыя оку дейт. Мына ушул аят түшкөндөн кийин биздин байлыгыбыздан, мал-мүлкүбүздөн, жаныбыздан сүйүктүүрөөк болгон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам баамдат намазын, шам жана коптан намаздарын жарыя окуп, пешин жана асыр намаздарын купуя окуган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бул баамдат намазынын жарыя окуганынын себеби баамдат намазы Кудай Тааладан корккон, ыкластуу, иман жолунда бекем болгон адамдар гана баамдат намазына турушат, эртең менен турушат. Мына ошол кезде мунафыктар, капырлар, мушриктер бул кезде уктап жаткандыктан мусулмандарга ыза бербейт эле. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам баамдат намазын жарыя окуду. Ал эми шам намазынын жарыя окуганынын себебини алымдарыбыз айтышат. Шам намазынын убактында кайра эле напсынын кызыкчылыгына берилген инсандар шам намазында өзүнүн курсагын тойгозуу менен алектенишет эле мушриктер. Ona ушул мушриктер ал кезде тамак менен алектенип, мусулмандарга ыза бере албай, өзүнүн иши менен, өзүнүн курсагы менен алектенип отургандыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам шам намазында жарыя окуду. Ал эми коптан намазынын жарыя окуганынын себебини алымдарыбыз айтышат. Коптан намазында кайра эле ошол Кудай Таалага бекем иманы бар, акыретке ишенген, Кудай Тааладан корккон, акыретте эсеп кысап бар деген адамдар, чыныгы ыхластуу адамдар ойго туруп Кудай Тааланын өкүмүн аткарышат эле. Ал эми жанагы динсиз мушрик бутпарастар болсо коптан намазынын убакыты келген кезде алар эс алып уктай турган убакыт эле. Ошондуктан мусулмандарга ыза бере албай бары укташат эле. Мына ушундай себептерден улам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам баамдат намазын, шам жана коптан намаздарын жарыя окуп, ал эми пешин менен асыр намазын купуя окуду. Себеби пешин менен асыр намазынын убактында капырлар, мушриктер
өрүп жүргөн убактылары эле. Мусулмандарга ыза бериштери мүмкүн эле. Кыскасы жарыя окуудун өкүмү ушул. Ал эми айт менен жума намаздар тууралуу сөз кыла турган болсок, булар ислам күч алгандан кийин мусулмандар күчтөнүп, жанданып, мусулмандардын саны көбөйүп, мушриктер мурункудай мусулмандарга ыза бере турган күчкө ээ болбой калган кезде бул намаздар милдет болгондуктан пешин намазынын убакыты болсо дагы эле жума намаз жарыя окулду, айт намаздары дагы жарыя окулган. Эми урматтуу окуучулар, урматтуу туугандарым, инилер, бул жарыя менен копия окуй турган намаздар бул жамаат намазына, имамга гана тиешелүү. Жалгыз намаз окуган киши тууралуу төмөндө келет. Кыскасы, имам эмне экен? Жума намазында, айт намаздарында, памдат намазында, шам жана коптан намаздарынын биринчи эки рекетинде жарыя окуйт. Мына ошондуктан шам менен коптан намазынын 3-4 рекетинде купия окуйт. Эгерде 3-4 рекетинде кокус жарыя окуй турган болсо, бир аят эгерде үнүн чыгарып окуп койсо, ал кишинин мойнуна жаңылуу саждасы милдет болот, сажда-и сахо милдет болот. Ошону жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Жума жарыя окуу бул жамаатка гана тиешелүү маселе. Бул бир. Экинчи маселе, ошол имам менен окуган кезде биз учурдагы намазды имам менен окуйбузбу? Же бирдей каза намаздарыбыз бар болуп, каза намаздарды жамаат менен окуйбузбу? Аталган намаздарды эмне жарыя окуйт имам. Мисалга баамдат намазы бүгүн айталы Кудай сактасын. Бир топ адам баамдат намазын кандайдыр бир себеп менен уктап калыппы, өткөрүп ийсе, эмне кылат? Казасын окуй турган болушса, жамаат менен бүгүнгү баамдаттын баардыгыбыздыкы бүгүнгү баамдат намазы. Мына ошондо имамга чыгарган кезде имам кадимкидей жарыя окуйт. Шам менен коптан намаздары эгерде ушундай каза болгон болсо, баардыгыбыз чогуу мунун казасын окуй турган болсок, эгерде баардыгыбыздын казабыз бир болуп, мында дагы биринчи эки рекеттерин имам эмне окуйт экен? Жарыя окуйт. Ошондуктан китептин жазуучусу дагы бир жолу эскертип айтайлы, учурдагы намазбы, каза намазбы эмне кылат экен? Жарыя окуйт. Жарыя окула турган намаздарды жарыя окуш керек болот. Ла гайру дейт. Аталгандардан башка намаздарды жарыя окубайт дейт. Тактап айтканда пешин намазы аталдыбы? Аталган эмес. Асыр намазы аталдыбы? Аталган эмес. Шам менен коптан намазынын 3-4 рекети аталган эмес. Мына ошондуктан ал намаздар эмне окулат экен? Купия окулат. Имам жамаат менен окуган кезибизде купия окуйбуз. Вал мунфариду хуйира ин ада ва хафата хатман ин када. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат. Жалгыз намаз окуган киши эгерде учурдагы намаз болсо ыктыярлуу дейт. Кааласа жарыя, кааласа купия окуйт дейт. Ал эми эгерде каза намаз боло турган болсо, анда купия окуусу милдет, важип дейт. Жалгыз намаз окуучу жарыя окула турган убакыттагы намаздарда талашсыз ыктыярлуу. Баамдат, шам, коптанда маселеде талаш жок, талашсыз ыктыяры бар. Кааласа жарыя окуйт, кааласа купия окуйт. Бирок эгерде эч кимге тоскоол болбой турган болсо, жанында башка намаз окуучулар жок болсо, анда жарыя окугандыгы жакшыраак болот. Ал эми жалгыз намаз окуучу купия окула турган намаздарда эгерде өз убактысында болсо, аалымдарыбыздын ортосунда эки пикир бар. Зохири риваят боюнча ыктыярдуу. Зохири риваят китептерде ыктыярдуу экендиги келген. Тактап айтканда, жалгыз намаз окуган адам эмнеси бар экен? Пешин менен жана асыр намазыны кааласа купия окуйт, кааласа жарыя окуйт. Эчтеке болбойт. Кимисин тандаса боло берет. Ал эми экинчи пикир бул мутаахирин аалымдардын пикири. Мисалга Ибн Хумам жана Канздын китебине шарх жазган улуу аалымдарыбыздын көз карашы боюнча бул пешин менен асырды купия окуу важип деп келет. Купия окуу важип деп келет. Мына ошондуктан урматтуу окуучулар, кулагыңыздарга бекем мындай салып, кулагыңыздарга бекем мындай сырга кылып тагып алып, жакшы ушуну эсиңиздерге алыңыздар. Аалымдардын ортосунда талаш болгон маселеде дайыма этияттыкты тандашыбыз керек. Этияттык эмне экен? Бул жерде мутаахир аалымдар менен мутакаддимин аалымдардын баардыгын сөзүнү бириктирип амал кыла турган бир жол экен. Ал кайсыл? Купия окуганыбыз жакшы болот.
Купия окуйлу. Пешин менен асырды купия окуганды жакшы. Албетте фатва ошол зохири риваятка берилген. Мына ошол зохири риваят боюнча сен кала жария кала купия оку, бирок этият үчүн бардык алымдарыбыздын сөзүнү бириктире турган тарабын тандашыбыз бул мустахаб жакшы амалдардан болот. Эми бул айткан маселебиз бул фарз намаздарда эле дейт. Ал эми нафыл намаздарда кандай өкүмү? Нафыл намаздарда эгер күндүз окуса, купия окуусу важип болот. Ал эми эгер түндө окуй турган болсо, анда ыктыярдуу болот. Бирок ошол түндө окуса, жария окуусу жакшы дейт. Албетте башкаларга эгер тоскоол болбосо. Бул эмнеде? Бул учурдагы убактындагы намаз. Ал эми жалгыз намаз окуучу эгер каза намазды окуй турган болсо, жария окула турган убакытбы же купия окула турган убакытбы айырмасы жок, матында келгендей анын мойнуна купия окуу важип болот. Албетте кээ бир китептерде бул маселеде айырма коюшкан. Эгер жария окула турган намаздын убакыты болсо, жария окуса болот деген маселелер айтылган. Купия окула турган болсо, купия окуу важип болот дегендери бар. Кыскасы талаштар бар. Бирок ал талаштардын жыйынтыгы эмне экен? Алымдарыбыздын көз карашы боюнча фатва эмнеге берилген? Мына ушул жария окула турган убакытта казасын, пешиндин казасын окуйбу же купия окула турган убакытта пешиндин казасын окуйбу? Айырмасы жок, купия окуусу милдет болот. Ва аднал жахри исмау гайрихи ва аднал мухафатати исмау нафсихи хуа сахих. Китептин жазуучусу мынтип айтып атат: жария окуунун эң аз өлчөмү өзүнөн башкага угузуу дейт. Ал эми купия окуунун эң аз өлчөмү өзүнө угузуу дейт. Жария жана купия окуунун эң аз өлчөмү тууралуу бир канча пикир айтылган. Биринчи пикир имам Кархи рахматулла алейхинин көз карашы боюнча жария окуунун эң аз өлчөмү башкага угузуу дейт. Ал эми купия окуунун эң аз өлчөмү тамгаларды чыгаруу дейт. Өзү укпаса дагы тамга чыкса болду дейт. Бул бир пикир. Экинчи пикир уламалардын көпчүлүгүнүн пикири боюнча жария окуунун эң аз өлчөмү башкага угузуу, ал эми купия окуунун эң аз өлчөмү өзүнө угузуу дейт. Мына ушул матында дагы биздин Мухтасарул Вихоя дагы ушул пикирди тандаган. Хуласатул Фатава деген биздин мазхабтын бир мыкты китептеринин биринде айтат: жариянын канча адам угуусу зарыл экендиги тууралуу дейт төмөнкү пикир келген дейт да. Эгерде имам купия окула турган намазда бир же эки адам уга турган деңгээлде окуса, жария болуп эсептелбейт дейт. Биринчи саптагылардын баарысынын угуусу жария деп окулуш үчүн жетиштүү болот дейт. Биринчи саптагылардын баары угуса бул жария болуп эсептелет дейт. Ибни Абидин рахматулла алейхи дагы Хуласатул Фатавада айтылган пикирди туура экендигине басым жасаган. Мына ошондуктан бул айткан сөздөн эмне деген жыйынтык чыгат? Эгерде купия окусаңыз, өзүңүз уга турган деңгээлде окушуңуз керек. Ошондо сиздин жаныңыздагы бир эки киши дагы угат. Бул купия деп аталат. Ал эми жария деп эсептелиш үчүн биринчи саптагылар, сизге жакын турган биринчи саптагылар немелер бардыгы угуса, ошондо жария деп эсептелет дейт. Ва каза фи кулли ма тааллака бин нутqi кат-талaqi вал-итaqi вал-истиснаи ва гайриха. Ошондой эле сүйлөөгө байланыштуу болгон, сүйлөөгө, сөзгө тиешелүү болгон нерселерде купия окуунун эң аз өлчөмү өзүнө угузуу дейт. Мисалы талак кылуу, азат кылуу, истисна жана башкасы дейт. Кыскасы, эгерде бир адам мисалын келтирели, сөзгө тиешелүү нерселер, сүйлөө аркылуу иш жүзүнө аша турган маселелерде купия окуунун эң аз өлчөмү өзүн угуусу дейт. Мисал катарында мисалга талакта дейт. Эгерде бир адам өзүнүн аялына талак берсе, мисалга айталы бир Асан деген киши аялына мынтип айтып атат да: сен талак деди. Же аялымды талак кылдым деди. Мына ушул сөздү эгерде өзү уга турган болсо талак түшөт, өзү укпаса талак түшпөйт. Ошону жакшы эсиңиздерге алыңыздар. Аялдын угуусу шарт эмес. Аялдын угусу шарт эмес. Бир эркек өзү жалгыз бир үйгө кирип алып туруп, мисалга мен аялыма талак бердим деп айтса, ал талак түшүп калат. Талак түшпөйт. Өзү укса талак түшөт. Ал эми укпаса талак түшпөйт. Ошондой эле азат кылуу дагы. Эгерде бир киши өзүнүн кулуна кайрылып, мен кулумду азат кылдым десе же сен азатсың деп айтса, өзү укса азат болот, болбосо эмне болбойт? Азат болбой калат. Же истисна деген сөз бул жерде иншалла деген сөз. Мисалга эгерде Асан аялына кайрылып айтты да: сен талаксың иншалла деди.
Эгерде ошол иншаллах деген сөздү, сен талаксың деген сөздү укту дейли. İnşallah деген сөздү дагы уга турган болсо, өзү уга турган деңгээлде айтса, ошол талак түшпөй калат. Эгерде өзү укпаса, анда талак түшүп калат. Сен талаксың дегенде угуп, иншалласын укпаса, талак түшүп калат. Жана башка маселелерде, мисалга айтсак, малды муздаганда бисмилла Аллаху акбар деп айтабыз. Туурабы? Эгерде ошол бисмилла Аллаху акбар деген сөздү биз өзүбүз уга турган деңгээлде айтсак, анда жанагы сойгон малыбыздын эти адал болот. Эгерде өзүбүз уга турган деңгээлде айтпасак, арам болуп калат. Же соода саттыкта саттым, сатып алдым деген сөздөрдү өзүбүз уга турган деңгээлде өзүбүздү чыгарып айтсак, не болот? Соода жарактуу болот. Эгерде укпасак, анда соода жараксыз болуп калат. Же болсо тилават саждасы маселесинде. Тилават саждасына жанагы аятты келдик. Аятты келип окуган кезибизде өзүбүз уга турган деңгээлде окусак, анда сажда тилават милдет болот. Эгерде өзүбүз уга турган деңгээлде окубасак, жөн эле көз жүгүртүп өтүп кете турган болсок, тилибизди кыймылдатып эле, анда тилават саждасы милдет болбойт. Мына ошол жерде токтотолу. Кудай таалам бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.